Бүгүн 18-сентябрда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын Кадамжай райондук бөлүмүнүн жана Бүргөндү аймактык бөлүмчөсүнүн имараттарын пайдаланууга тапшырды. Бүргөндү аймактык бөлүмчөсү толугу менен жаңыртылып, кошумча курулуштар жүргүзүлгөн соң ишке берилди. Барлық шарттар болып қалды. Барлық шарттар бар екен, барлық жақсы екен. Значит, демек бұл жерде жақсы қызмет көріп шығар керек. Екі жұма болды, ең құтырылып берді, жақсылап іштеген. Кухня қылып жақтыңыз, есалған жерлері полностью. Шифонер шартта. Ал эми Кадамжай райондук бөлүмүнө болсо толугу менен жаңы имарат курулду. Ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, УКМКнын ардагерлери жана атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы катышты. Генерал полковник Камчыбек Ташиев кутуктоо сөзүн сүйлөп жатып, кызматкерлерди өз кызматтык милдеттерин так жана берилгендик менен аткарууга чакыруу менен аймакта жүргүзүлүп жаткан ыкчам иштердин багытына басым жасады. Республикабыздын бардык булуңмуштарында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин райондук, шаардык, облустук имараттарын барын куруп бүттүк. Буюрса, мына эң акыркысы эле ушул Кадамжай району калды эле, жана Кызыл Кыя шаары калды. Ушул экөөнү ача турган болсок, бүт республика боюнча 100% бардык райондук, шаардык бөлүмдөрдү, облустук башкармалыктарды куруп бүткөн болобуз. Эми Чүй облусу калды, Чүй облусуну мына дагы бир 10-15 күндө аны да ачабыз. Ошону менен баары бүтөт. Демек, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине бардык жерде республикабыздын кайсы бир райондорунда барып иштебесин жакшы толук шарттар түзүлгөн. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин алдыбызга койгон талаптардын эң негизги талаптарынын бири ушул болгон. Укук коргоо органдары, органы безопасности, органы судов и прокуратуры, главная задача – борьба с ОПГ. Я считаю, что в данный момент данная поставленная задача нашим уважаемым президентом с нашей стороны выполнена. Каким образом? Сейчас нигде, ни в каких территориях нашей страны нет ОПГшников. Если будут какие-то криминалы, мы ими жестоко будем бороться. Я хотел бы здесь официально обратиться некоторым остаткам или некоторым членам этих организованных преступных группировок. Особенно до меня доходит информация, что их все еще есть в Кадамжайском районе, города Кызыл Кыя и города Ош. Мы должны их принудить, чтобы они мирным путем перешли на нормальный образ жизни. Если они этого не будут делать, тогда мы в соответствии с нашим законодательством будем заставлять, чтобы они могли своим честным трудом, созданным со стороны государства, работать и жить во благо своей семьи. Если они этого не будут делать, тогда должны взяться вы, уважаемые сотрудники органов безопасности, органов правоохранительных органов, так, чтобы они могли соблюдать законов. В Кадамжайском районе есть такие моменты, тем более вы как раз находитесь на границе с соседним государством. У нас здесь есть большой пункт, пограничный пункт, где этот пункт работает круглосуточно, очень много людей переходит, есть контрабандные грузы, поэтому, уважаемые сотрудники, вы в этом плане должны принять свои конкретные меры. Кто здесь начальник Кадамжайского района? Выйдите из строя. Кадамжай районунда өткөрүү пунктунун тегерегинде так өтө көп мыйзам бузуулуктар катталып атат. Начальник РОВД есть здесь? Пожалуйста, выйдите сюда. Мына өкөөңүздөр, укук коргоо органдарынан, сиз милиция тарабынан, органы безопасности, сиз мына УКМК тарабынан өкөөңүздөр, вы должны обеспечить безопасность района. Уктуңарбы? Ушул мына өткөрүү пунктундагы мыйзамдуулукту өкөөнү камсыз кылышыңар керек. Кээ бир жерлерде ошол биздин улуттук коопсуздук кызматкерлери катышып кеткен жерлери бар. Кээ бир жерлерде ушу биздин милиция кызматкерлери катышып кеткен жерлери бар. Бул жерде даже керек болсо схемалар түзүп алгандар бар. Жанагы
ГАИнин кызматкерлери схеманы түзүп алгандары туурабы? Ушулардын бардыгын карап туруп өкмөт чечишиңер керек. Эгерде дагы деле мага ошондой маалыматтар түшө бере турган болсо, ушул маселе чечилбей турган болсо, өкөң тең кызматтык жактан керектүү чектөөлөрдү аласыңар. Уктуңарбы? Бүгүндөн баштап ушуга киришкилеген дагы Кадамжай районунда эч кандай мыйзам бузуулар айрыкча өткөрүү пунктунда болбосун. Бул өткөрүү пункту жакындан бери уже мындай түнү күнү иштей турган болуп калды, туурабы? Түнү ошондой маселелер көп катталып атат. Ошого, пожалуйста, өкмөтүңүз тең чараларды көрүңүздөр. Туруңуздар катарга. Жаңы имараттарда атайын кызматтын кызматкерлери үчүн кызматтык милдеттерин жетиштүү деңгээлде алып барууга бардык шарттар түзүлдү. Сууңар бар экен, Так точно. Я. Бары жакшы. Бар турат, мудрованиелер турат, турабы? Ушурда я турабы? Шарт аттай несі? И кетті, турабы? Шундай болуш керек. Ар бир кызматкер ушуна даяр болуш керек. Ар бир кызматкер ушуна даяр болуш керек. Оны ошо керек болуш. Шуну сөзөт экенсиң. Точно. Двухъярусный был. Жо, көз печатыны молодцы. Шатарда тұрып тұрасың турабы? Так точно. Ошол жерде бар, шарттар бар. Жумасына 3 жыл. Без подготовки. Тұрып тұрасың? Так точно. Раз. Два. Три. 4. Опа! 4-2. Sizin. 2-4. Biz ile mında hareket kılıvermez, sizler karab turuyor versiniz, решение olmaydı турабы. Siz de hareket kılın. Her birinin hareket kılın. По итогам года, по результатам каждого сотрудника буду рассматривать лично сам. Ұлтыңыз бұл бүт барын емені бересіз маған результаттар. Әрбір сотрудник қарап шығады. Аланча айып емне қылды. Қандай результат? Результаты бар ма, жоқ. Же жөнелі үшін 1 жыл айлықты алып, жатып, ұқтап, тұрып, өзін ішін бітіріп жүрді. Мақұл ма? Şu бойынша жақсылап іштеген, ішіңер жақсылап қарағыла, денсаулықты қарағыла, ойнап көріп жүрді. Su var mı? Var. Келіп зданияларын ичин карап көрдүк. Аябай сонун, жакшы, ыңгайлуу, бүтүн эмеректери, жаңы эмеректер, ар бир кызматкерге өзүнчө кабинет, өзүнчө эмеректери менен эс ала турган жайлары менен жасалыптыр. Бул дагы болсо биздин төраганын, бийликтин кызматкерлерге көрүп аткан камкордугу деп эсептеймин. Себеби мындан мурда 3-4 жыл мурда эле бизде мындай шарттар жок болчу. Ар бир райондордо эски имараттарда отурчу эле. Азыр эми ушундай жакшы шарттар курулган, түзүлгөндөн кийин талап дагы ошого карата күчтүү болот. Азыркы иштеп аткан кызматкерлерге кайрыларым, силерге көрсөтүлүп аткан ушундай камкордуктун, азыркы мезгилдин, учурдун талабын так аткарганга өзүңөрдүн чекистик наамыңарды бийик көтөрүп, эл үчүн, мамлекет үчүн дайыма ушул талыкпастан күжүрмөн кызматыңарды аябастан иш кылышыңарды суранып кетем. Ийгилик бардыгыңарга. Камчыбек Ташиев ушул жылдын аягына чейин өлкө боюнча УКМКнын бардык аймактык башкармалыктарынын жана бөлүмдөрдүн имараттары жаңыртылып бүтөөрүн белгиледи. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Кадамжай району.